Tarıkçı Kıyas buldu Kasımpaşa'nın alma bağı aralarında şırdalı varken buna eğilip bakları sınıvatıdır şaktarı eğilip ana pay son nakta bereke mana oy ama sonuna kendi ama şamal Kapçakay'dan şamal durattı da sonuna kendi evet. Hurmatlı mekendeşler, ataklı tarihçi, bağban, sportsmen, jetekçi, jurnalist, publisist Kıyas Agay'dın bağına geldik bugün. Nasip kılgan eken anan mına kişini aran alıp geldik. 3-4 çantan beri çakırıp attım. Mına Gapır Agay. Qanday pikirde olutası mına bakka bugün birinci geldiniz de. Mına Gapır Madaminov, ataklı legendarlı mugallim. Akırkı учурларда киного тартырып жиберди болуп атат. Hocam. Рахмат. Алгач ушу бүгүнкү ушундай жакшы жолугушуу, ушу бактын алдыда жүз көрүшүүгө мүмкүнчүлүк болгонуга Кудайга шүгүр. Нургазы, Бектемир, анан дагы бир сүйүнүчтүүсү бүгүн мына биздин Лейлегеле эмес, Сүлүктүү эли сыймыктанган математиктердин үй бүлөсү, бир үй бүлөдөн 4-5 доктор чыккан математиктер Жамал, Жалал ушулар менен келин Тилдаян баарыбыз турабыз. Эми бак жөнүндө мына бул бактын атыны биз Лейлекте жүрүп 1,5 километр атын угуп жүргөнбүз да. Анан ушундай эми илимде жүргөн адам көп, бирок илимде жүргөн адам келип дыйканчылык кылып, анан ушул 6 гектар жерди өздөштүрүп, ээн талаа чөлдү. Бул канчалаган эмгек, андан кийин мээнет да. Ошондой кылып туруп элге анан мөмөсүн алып, өзү үй бүлөсү эле эмес, бүтүн жамаатка бөлүшүп, бир ушул жерди оазис дегендей да, чөлдүн ортосунда. Азыркы айланасыдан чамчак курулуштар пайда болуптур. Агай бул жерлерди өздөштүргөндө ээн чөл болгон. Ээн чөлдү өздөштүргөн Легин тала болгон ушул жерде. Анан бул жердин бир топ эме тарыхын угуп жүрөбүз. Бир учурда ушу Кыяс Агай, эгер айта берсем болсо, эгер архивдик материалдар Кытайдан иликтегенде, каражат жетпегенде, керек болсо ушу багымды сатып ошого каражатты издеймин дегенде, бүт эл дүү көтөрүлгөндө биз да жаздык эле, эй, ал бак сатылбасын, кетпесин, керек болсо каражатты мана биз айлык пенсиябыздан кошобуз деп. Ошол бакта бүгүн келип отурабыз. Мана бул жерде Эрлан нарынан келип отурат. Бектемир Исабеков, белгилүү инсандар. Илайым ушу бакты Кудай куттуу кылсын. Мөмөсү үй бүлөсүгө, өзүгө, элиге жугумдуу кылсын. Кудай жаман сөздөн, көздөн сактасын. Рахмат. Мына дагы бир атактуу мугалим, биздин сыймыгыңыз Агай келип калды. Бүгүн сааты чыгып калып турган, өзү иштеген жериңизди азыркы Дубайдагы университетти так айтып койсоңуз, биз дагы адашып кетпейли анан. Мен иштеген университет Зайд университети деп аталат. Бул Эмираттын улуттук университети десек болот. Анткени Шейх Зайд Эмираттын түзүүчүсү, уюштуруучусу, анан биринчи президенти. Анан азыркы президент, мына мурдагысы да азыркы президент дагы Шейх Зайдтын уулдары болот. Анан Шейх Зайд өтө билимди биринчи орунга койгон киши болгон. Анан өзүн киришип, өзүнүн аты менен коюп, өзү 1998 жылы биздин университет түзгөн экен. Американын модели менен, Американын каррикулуму менен, анан өтө көп америкалыктар профессорлор келишип, уюштуруп, бардыгын түзгөн экен. Азыр эң бир ийгиликтүү рейтинг боюнча дагы, анан түшүндүүлүгү боюнча дагы, кадрларды өстүрүү боюнча дагы улуттук өтө ийгиликтүү алардын улуттук университет деп айтсак болот. Ошол университетке 2014 жылы мен Оклахома университетинде иштеп турган кезде келип иштегенмин. Анан ошондон бери азыраак убакытка келген болчумун, бирок
жакшы сезишип калышып, анан улам контракттарды жаңыртып отуруп ошентип азыр 12 жыл болду. Ошол жерде Дубайда турганыма. Ошол биздин университет жөнүндө. Ошол жерде мугалимсиз. Ошол жерде мен associate professor дейт, биздин структурада мүмкүн доцентке же доценттен өйдүрөөк ушундай туура келиши мүмкүн деп ойлоймун. Системада. Ооба. Эми бүгүнкү Кыяз агай боюнча Кыяз агайдын багы жөнүндө. Биз бакты дайым мындай жагымдуу элестетебиз да. Жагымдуу элестеткенде биз бак дегенде түшүмүн гана ойлойбуз. Эң акыркы алмалар, гилас, анан жүзүм бактары, анан ошолор эске келет да. Мен дыйкан болуп жүргөн адам катары балакайчтан айтат турган нерсе, бак биринчи кезекте өтө оор эмгек. Бул тынымсыз пландаштырууну талап кылган, риск болуп калат, болбой калат. Анан саатын эсептеп, күнүн эсептеп, ар түрдүү жумуштарды алып бара турган оор эмгек. Ошол эмгек жагын жасап аткан мына Кыязын биз көпчүлүк учурда байкабайбыз, көрбөйбүз. Бирок биз эми мугалимдер катары айта турган болсок, бак дегендин символдук жагы бар. Бак деген дайым өсүүнү, өнүгүүнү, түшүмдүүлүктү анан түшүндүргөн ошондой символдогон нерсе. Бул жагын ала турган болсок, мына эгерде көпчүлүк атактуу окумуштууларды ала турган болсок, өмүр баянын карасак, мен көп учурда ушундай байкаганымда, кандайдыр бир үйлөрдө көбүрөөк топтолчу экен да. Кээ бир адамдардын үй бүлөлөрүндө көпчүлүк ошолордун балдары, анан биздин үйүбүзгө тынымсыз тиги баланча окумуштуу Эйнштейн же башка келип турчу эле деп. Мына Кыяздын багынын өзгөчөлүгү ушул Бишкекте, анан Бишкекке жакын жактардагы интеллектуал адамдардын топтолгон, келген, биринин артынан бири чууруп келип кетип, бул жерде ойлорду айткан, ар кандай идеялар, эл жөнүндө, образование жөнүндө, билим берүү жөнүндө, саясат жөнүндө, экономикалык өнүгүү, маданият жөнүндө тынымсыз баягы Америкада think tank деп коет, баягы ой, тынымсыз ой жүгүртүлүүчү, жаңы ойлорду өндүрүүчү, жаңы ойлордун түшүмүн берүүчү, аккумуляция болдурчу. Ооба, ошо символикалык жагып дагы баягы интеллектуалдык продукцияны берген бир ушундай бир жага айланган нерсе да. Ошон үчүн дайым мен келгенде, менден мурда ушул жерлерде бир акылдуу адамдар, кандай мына сизде азыр бүгүн сизге жолугуп атам, бир эмгек сиңирген, уникальный ойлонгон адамдар келип бир ойлорду айткан болуш керек. Мен мүмкүн укпай калгандырмын дегенде кичине бир толкундануу сезимдер болот да. Улам эле кәдимги. Анан экинчиден, эми дыйканчылык менен чоңойгон адам бакты аралагым келет, түбүнө чейин барып бар жагын. Ошол жагынан алганда Кыязга биз баардыгыбыз дайым ыраазычылык айтып, ушундай бир интеллектуалдык борборду бакты, интеллектуалдык борборго айлантырган адам катары урматтап жүрүшүбүз керек деп ойлойм да, мына Кыяз. Ооба, эң сонун. Анан ушундай агайдын шабдалы багына барабыз, сүйлөшөбүз деди. Үйгө жетип кирип эле кайра жүрөм. Мындай отурушту тыштагандан көрө банкрот болгон жакшы. Башка ишимде кой. Башка тыштайын дагы жөнөйүн деп. Мына өзү баарлашуу сиздерден уккан маектер өтө маанилүү да. Ошол дасторкон четиндеги агайдын жакшы бир китеби бар. Анан сөздөрү бар, Гапыр агайыбыз дасторкон четинде университет. Кыргызстанда бир 50-60 китебим аты ошондой. 100гө жетпеген университет болсо, агай ар бир үйгө университет ачып кой. Дасторкон четинде университет депчи. Бүгүн да бир дасторкон четинде университетке. Темаларды эле агайдын шабдалысы экен. Мына. Мен эми шабдалы бакка биринчи жолу кирдим. Ат баштайбыз, бизде эт өсөт да. Эт жейбиз, картошка жейбиз, башка. Бул бакка жокпузса негизи эле. Ошол биринчи жолу кирдим, өтө сонун. Даамы да бир башкача. Бактан үсүп жеген өзү башкача экен. Ооба. Сайын элдер 100 сомдон өйдө акча сала беришет. Ошондон түшкөн акча кайра окуучуларга стипендия болуп берилет. Фонд бар, кайра стипендия. М-банк номери бар, Айылыбызда М-банк номер бар. Ошого элдин баары бай кедей айырмасы жок. Анан ошого 100 сомдон өйдө сала беришет. Азыр группада айылыбыз орточо 200ден ашык киши бар. Ошол акча топтоло берип, калгандар 5000, 10000 бере берет. Ошолор кайра окуучуларга стипендия берилет. Кандай стипендия? Калп айтпаган бала,
таштанды таштабаган бала, китеп көп окуган бала, Кыргызстан тарыхын билген бала, фермер, окуучу, эч качан сөгүнбөгөн бала, мугалимдерге эң көп сый-урмат көрсөткөн бала. Ушундай стипендиянын бир 20дан ашык түрү бар да. Ошолорго бөлүнүп бериле берет. Анан жеңелер бар, сүт саап сатышат. Ошондон кээ бир жеңелер күнүгө 10 литр сүт сатса, жарым литр, 1 литр сүттүн акчасын стипендияга деп алып коюшат. Анан айыл болсо шүгүр таза, жакшы айыл. Көчөгө айылдарга кирсеңиз таштанды терес бар. Биздин айылда балдар таштанды таштабаганга үйрөнгөн. Бир айылдын масштабында. Бир айылдын масштабында. Эме район деңгээлинде уже. Район деңгээлинде уже башка айылдар уже башташты. Анан 5-күнү балдар келип, китепканага келип китеп окушат. 12 бала бата турган китепканабызга 100-120 бала батпай калат. Өткөндө эме Нарындагы ыйгарым укуктуу өкүлү президентибиз Нурбек Сатаров агабыз келип көрүп таң калып, анан мына азыр бир эски здание бар. Ошон китепкана бүтүрүп берейин деп 5 миллион 7 миллион бөлүп берип атат да. Караңыздар. Уже балдар китеп окуган үчүн бекер бал муздак жешет. 5. Бул уник программалар көп аябай ушундай. Ошон баарын өзүң уюштуруп атасың. Бияктан эми демелге келип айтып берип аткан атын атаса куту сүйнөт дейт го, Гапыр агайыбыз. Анан агайыбыздын ошо китептери жанагы агайдын 20дай китеби бар. 20дан ашык биз колдонгон 20дай китеп бар. Ошонун ичинде бүт жана өзүнүн агай кантип методикасын алып чыккан бар. Ошондон алып анан биз анча-мынча ойго келип калса келет, келбесе жок. Астынан ошо китептен эле айылга барып, анан демилгелейбиз. Бизге эң жакшысы айылдын эли колдоп бере берет да. Бул эмне деген демилге дебейт. Балам, апалар бир жолу чакырды, балам мына демилген жакшы экен, биз 7-8 апа чогулдук, балам 1 айлык пенсияны алып кетти. Караңыз, ушун пенсияны берет. Уже көнүп атышат. Эффект бар да, үйдө болгондо бала өзгөрдү да, ошондон берет. Бала өзөн берет. Апалар мектеп бар да да? Энелерди окутуп Анан жанагы уникал болгон өткөндө эксперимент кылып көрдүк. 2-3 күн, 1 жумадай. Эртең менен балдарды футбол жакшы көрүшөт баары. Ушу маалда кечинде тоң ойношот. Анан ата-энелер кеч келбе, эрте келбе дешет. Анан апаларды карап, ушу бал үйгө эрте барыш керек экен деп көрүп, анан балдарга жарыялап, эртең менен 4:30да эртең мененки багымда күн азан айтылып атканда силер уже футболдо жүрүпсүздөр десек, кээ бирөө чоңдор айтты, айылдагылар, бул балдар мектепке араң барбаса, эрте уйкусу калмай, сен футболго эмнеге бармак эле деди. Анан макул деп эртең менен бардык. Эртең менен таңкы 4:30да футбольный поляда уже бала толтур. Ойноп жүрүшөт. Ойноп, ошентип, анан мен шаарга кетип калдым, кийин уланбай калдым, да уланчу балдарыбыз бар. Ушундай бир уникалдуу программалар менен балдарыбыз эмнеге үйрөнөт? Билим, тарбия, анан сырткары эмгекчиликке, анан эң негизгиси адамгерчилик, бири-бири менен болгон мамилеге үйрөнөт. Мындай конкурсубуз бар. Ким кайсы адамдардын жакшы жактарын, көп адамдын жакшы жактарын жазып келсе, ошол окуучуга да стипендия. жакшылыгын таап келсек. Жакшы экен. Алгач энелерди окутуп баштаган. Айылга. Анан директорубуз дагы жаш, эже, мугалимдерибиз дагы Кудайга шүгүр, мындай жаман жагынан эмес, жакшы жагынан атаныштар. Өткөндө мисалы директорубуз келди дагы, бүт поколениялар футбол ойноп аткан жерден 5000 сомду чөнтөгүнө салып келип, директор, мейле 200 сомдон чай ичип койгула. Чай ичкенче кеңешип, сентябрда ар бир поколение 5 парта 10 стулдан алып келип бересиңер деди. Уже поколениялар ар бири 5 парта 10 стулдун акчасын мектепке берип атат, жаңы партага. Кара. Элдигине демек айылдын эле жаштары айылдагы парталарды, стулдарды жаңыртып коелу деп демилгеп атат. 43 миллионго уже өкмөтүбүз эме кылып берди. Мамлекет тарабынан ремонттолду. Терезеси, крышасы чандырып болуп, анан жапжаң нерсенин ичинде эле парта эски жаман көрүнүп калат экен да. Анан бир аталар билим жагынан алдыга чыгар деп уже жаштарыбыз акылын азастан берип атышат. Кудай берсе, сентябрдын 15 октябрга чейин уже берип коюлат да. Бери балдар мен ата-энеме сооп тийсин деп туруп, бир классты мен жасап берейин деп жасап берет. Билимге аябай жакшы көңүл бөлөт. Бул ат башын Акмойын деген айыл. Бир айылда ошондой. Азыр эми башка кошуна айылдарда да башталды. Негизи кошуна айылдарыбыз аябай эле күчтүү негизи эле. Акмус бар, Бирлик бар, ат башынын башка айылдары күчтүү. Анан биздин айылда да ушу жакшы нерсе башталды да. Футболго катышпайт деп коебуз. Ата-энелер бизге чалып алып, мына эртең мененки футболуңарды жана китеп окутканыңарды уланткылачы. Балам сотканы тыштап салды дейт. Себеби мен эме футболго мени киргизбей коет деп сотканы көрбөй койду дейт. Көрбөй койду. Анан биринчи ошентип келе беришет дагы. Мен убактым болбоду. Кийинки программалар ушу агайдын жана акыл эмгени маданият деген китеп бар. Эгер окуган болсоңуздар, өтө мыкты китеп. Ал жерде мындай.
окуучулар кирип келатканда воротага топ тепмей деген оюнубуз бар. Жөн эле балдар келет, воротага топ тебет, ким гол киргизсе ошол 5000 сом стипендия утат. Бирок ага топ тебиш үчүн бала 50 сап манас, 10 макал, англисче 10 сөздүк, өзүнүн жети атасын билиш керек. Ошондон өтсө анан топ тепкен оюнга кире алат. Анан бир бала эме бир атасы чалат, балам мына мен баламды кыйнабачы дейт. Эмне болсо жети атамды айтып бер деп кыйнап атат, мен билбей атам дейт атасы. Анын табыңыз өзүңүз издеңиз десем, 2-3 күндөн эми бала келип мага айтып берди, атам мондай экен, атам таап берди дейт. Анан атасы мага айтпай, ошо канча жылдан бери зээригип, изилдебей, эми өзүм деле кызыкпайт элем. Ошо балам келип ыйлап туруп алды дейт. Жети атамды айтпасам, азыр мени катыштырбай коет Эрлан агай деп. Ошону 3 күндө араң теримен кетип, ар кимге барып, сурап, изилдеп отуруп таап алдык дейт. Биз чети сүйүнүп калды дейт балдар да. Азыр мен өзүм баламы деле ошентип, соткадан чыкпаш үчүн, эме кирбеш үчүн күнүгө тапшырма берем. Арабча, тиги англисче 10 сөздүк жатташ керек, арабча 5 сөздүк жатташ керек, сөз түрдө да. Андан сырткары макала айтыш керек, сөз түрдө макала айтыш керек. Ошолорду айтып экзамен тапшырып сынак бергенден кийин менден сотка алып 10 мүнөт 20 мүнөт көрөт. Болду, кайра коюп коет. Бул иш жүзүндө уже булда кетип атат процесс. Үйдө мен болдум 2-3 жолу. Кыздар ушундай эме кылып балдар. Бул атбаштылык борбордон айлыбызга кетип барсам, бир апабыз түшүп калды, Какен деген апабыз. Анан Эрлан ушу биз бош эле жүрөбүз. Бир колу билгендер барбыз, отурабыз жөн эле. Ой, эмнеге отурасыңар? Иш кылбайсыңар десем, эмне иш кылабыз? Бизге офис жок, анан айлык көттө деле орун жок деп анан апа давай мен таап берейин анда сизге деп анан айылда бош үй барбы, эч ким жашабаган, суу тамбаган, терезеси барсам апа ойлоп, мен баламдыкы бар да. Ал шаарга кетип калган дейт. Ана жүрүңүз деп шарт эле бардык, көрдүк. Давай жумушту бүгүн баштагыла дедим. Баягы 5-6 апаларды чакырды, үйдө акилешти. Акилеп туруп анан эмне жасайбыз дейт, башырдак кийиз эмелерин жасап атабыз дейт. Анан силерге бир ой айтайын дедим. Чүкөдөн мына отура турган нерсе жасагыла. Чүкөнүн үстүнө отуруш керек. Жок. Мен ойлоп жүрдүм эле. Жанагы эмнеге Кытайдыкын ала беришибиз керек? Эмнеге бизге импорт кириш керек? Эмнеге бизден экспорт чыкпайт деп жанагы ошол натура чүкөнү тазалап аябай. Ошол оюма келди. Анан айылда көп чүкө да. Анан аябай тазалап туруп, анан апалар жазап баштады. Азыр Инстаграмдан деле көрсө болот. Эне колу деген жаңы баракча ачылды. Эне колу деген апалардыкы да. Ошол чүкөдөн бирөөнү жасап көрүңүздөр дедим. Кандай болот деп өздөрү анан кийиздин үстүнө жазашты. Машинанын сидениясына алдан эме айдоочу отурганга. Анан арткыларына болсо кийизден эле жазашты да. Сонун кылып жазашты. Анан эме кылып жардамага Инстаграмга, Ютубка кылалы деп тарттык. Тарткан күнү 200 миңден ашык көрүүчү көрдү. Азыр апалар үлгүрбөй атат. 100дөн ашык заказ. Буйрутма. Бирөөнү азыр 5000 дедик. 5000 кээ бирөө кымбат экен, кээ бирөө арзан экен деп атышат. Бирок чүкөнү азыр элдер аны көрүп калгандан кийин айылда жаш балдар уже бекер турган чүкөнү 10 сом 25тен сатып башташты уже. Сатып атат. Апалар азыр эртең менен 8-9да кечке чейин иштеп атабыз дейт. Эгер мына агай тартып атат, көрүп калса дагы эне колу деген баракчага киришсе, апалар уже иштеп бүгүнкү күндө барып да көрсөңүздөр болот, уже кийизден улук нерселер жасап, буйрутма уже үлгүрбөй атышат. 5 апа эне кол деген. Уже айылда келиндерди дагы алабыз деп атышат. Улуттук оюн 100 жылда бир кылымда, 10 кылымда келбейт да. Канча кылымда акыры басып отуруп келет. 800 оюн бир күндө чыгабы деген чын эле болчу. Мына уңгу жол дагы. Шахзада жок да жерде. Мынажыкы көчмөндөр оюну. Болуп аткан көчмөндөр оюну. Кыргызда көчмөн оюну көп болгон үчүн биз Кыргызда көчмөндөр оюнунун өлкөсү деген бренд болду. Ошол сөзүңүз менен эмеңиз чыгыптыр. Интернетке чыккан. Мен көрдүк. Эң туура. Туура айтасың. Сүйлө Эрлан, сүйлө дагы мындай эмелериңден айт. Угалы сени. Ойлоп, эстеп айт. Бул Эрланды айылдын жаш баласынан баштап аял апа, кемпирлергече баары жакшы көрөт. Баары күтөт. Ооба. Ошондой бир жакшы кредит доверие өзүнчө. Анан эне мектеп айымды Жети областта мени коштоп жүрүп, ушу жайылтууга салымды кошту. Баткенде жүрдү, Лейлекте жүрдү, Ош, Алай, Ноокатта жүрдү. Баар Токтогулда, баардыгы жокто коштоп жүрүп. Аны өзү бирөө ойлошу мүмкүн, эми бул
башка иши жок окшойт, кесиби жок окшойт деп. Бул 3 университетти бүткөн. Улуттук университетте сабак берген. Анан Geçen Birinci matematik. Hazır Birken Ultar oyununda. Bir balam bugün gördüler tıştık. Ekon toyu bir oldu. Ekon toyu bir oldu. Hani Ekon'un gelindi tigi baldarımı törge oturuzgan jokmun. Stol jasagan jokmun. Elde arlatı ile koydum. Anan tost aytpagala bata öyle dedim. Oşo konkurs kılal dedim. Andan keyin negizgi beleke hiç bunday buyum suyum satып albay bir 200'den aşık kitap satып aldık. En son. En son. Anın en negizgi eme belek Manas'tan başlap makal lakaplar işi kılıp büt janakınday. Belek Soltanoyev işi kılıp büt. Oşonday kitaplar. Tarihi romandar, özümün ançamçı kitaplarım. Andan sırtkары janakı emege özünçe sebet jasap bir 10'da jasatıp kançany 20'day sebet jasap özübüzdün janakı baktan algan kıpkızıl janakı kripson деген almanı sebetти jasap turgan katarına tizip koyduk. Beлекке беребиz деп. Анан жанакы табышмактарды айттырып, башкаларды айттырып, анан ким ошол жеңип чыкса, же китеп беребиз, же ошол алмадан алып барып туруп себет беребиз. тартылдыбы ошо? Ошолордун баары тартылды, бар ошолордун баары да. Бар, Бар. Азыр тиги айтып атканыңызда улай да. Азыр себетке анан китеп 200 мен алып барган тойлордо жалаң ошондой. Анан агайыбыздын жакшы идеясы бар, азыр Кыргыз элине тарап келатат. Бүгүнкү күндө кыздар кетип аткандай диван, спальный, анан тиги бир жуучу машиналардын баары азыркы үйдө баары бар. Ошол жок кезде ал актуалдуу болгон. Азыр агай мына канча 5-6 жыл болуп калды, андан да көп болду. Кыз себине 40 китеп берилди. Сепке китеп кошту. Сепке. Сонун. Куран, хадис, манас эпосу, айтматов, сиздин китептер, агайдын китеби, айтор ушундай китептер менен берилет да. Мынауну берет жеңелер өзүнүн памятине, эмесине, жагымына туура келбесе муну ыргытпайт, колдонбойт. Бир күнү мышык ишет, анан сынап кетет. Китеп болсо бир күнү болсо бир күнү окулат. Ошондон мына белекке китеп берүү, анан сиз мына азыр алмаларды бердик деп атпайсызбы? Кийисте мен бир тойдо айттым. Кытайдан бир жакшы сонун тифальдарды алып берилди. Мен айттым, ошол тифальдарды алгандан көрө Ош базарда бир апа кийистен тапочка тегет экен. Ал уят деле эмес. Кыргыздын өндүрүшү албай элсек, чын эле деп келген 200 адамдын баарына кийиз тапочка таратты, элдин баары сүйүндү. Сонун. Баардык сүйүнүп, үйгө тапочка кийет экенбиз, кийистен бирине кыргыздын товары өтүп атат. Эмне үчүн биз өзүбүздө турса башкаларды карашыбыз керек. Өзүбүздүн өндүрүшүбүздү ошентип өткөрүшүбүз керек. Биз жанакы өкүл балалуу болуп калганда ошол көптөн бери өкүл балдарыбызга жанакы Кыргыздар деген китептин же 14 томдук же кийин 20 том болуп калды, азыр эми 40 том болуп калды. Же ошону беребиз, Манасты кошуп, Чыңгыз Айтматовдун, анан беркинде китептерди коштуруп, мына ошону берип жүрөбүз. Жанакындай шакек-пакек эч ким көргөн жокпуз. Нерсени өздөрү алыш керек. Эметчи тесирет. Зиялилер биз интеллигенция зиялилердин кадыры жок, баркы жок дейбиз. Туура бирөөгө өзүбүз амкүнөлүүбүз. Биз бири-бирибизди колдой албайбыз, бири-бирибиздин жакшы жагыбызды алып чыга албайбыз. Биригип бир бүтүн ишти бөлөк пункты бөлөк болуп аткан иштер консолидация боло албайбыз дегенде ушул жагга бир багыт берсе. Бул жанакы интеллигенциянын ичинде дагы улуттук билгелер, улуттук элитаны улуттук билгелер деп аталдык. Оңгу жолго ошону киргизди. Улуттук билге жок, улуттук элитасы жок мамлекеттин келечеги жок. Азыр өзүңүз айтып аткандай, эгерде ошол баягы зыялылар, интеллигенция биригип, улуттук элита калыптанып, улуттук элита активный болбосо болот. Чаржайт. Ошон үчүн баягы сиздин айтып атканыңыз аябай туура. Ушундай бир жакшы идеяны алып алып, анан ошонун артынан жүргөндөр чын эле биригиш керек. Биригиш керек. Бириккенде ошол улуттук элита болот. А улуттук элита менен бүт бардык бийлик дагы коом дагы бүт бардыгы ошол жерден эсептешет. А бизде баягы бул улутту алдыга ээрчиткен, улутка акыл эс кошкон, анын улутка таасир эткен улуттук элита болот. Улуттук билгелери. Бизде азыр улуттук элита Кыргызстанда жок да. Бары да бирикпейт. Бириге албай атабыз. Ошон үчүн сиздин идеяңыз аябай туура. Ошого эме Өзүбүзчө бардык. Анан
Кенияны көрдүк, Сафарини көрдүк, Танзания, Занзибар, ушундай мамлекеттерди көрдүк да. Анан биз жанагы великая миграция животных деген бар эмеспи? Ал сентябрь айында башталат экен да. Ошол убакка барып, ошо миграцияны баягы биз мурда бала чагыбызда китептен окуган эле жан жаныбарлардын баарын көрүп келдик. Ошол эле пил, ошол эле жираф, бизде жайлоодо сусамурда оттоп жүргөндө эле оттоп жүрөт экен. Ошол жерден анан баягы 12 кишкер ар бир өзүбүздүн оюбузду айттык. Жана Арыстанды айтып койчу, Арыстанда ошол жагып турат. Мен арстанды, арстандар эркектери жөн эле ташта эле жылууланып эле жатышат экен. Күнгө какпалышып эле. Анан чын эле ушунчалык алып, ушунчалык бир кооз жаныбар болот экен. Анан ошо биз баягы Ургачылар багат. ургачылар ошо прайд ошо биз ойлоп жүрүптүрбүз да, биз ушунча жашка келип деле мен ойлоп турмун, арстан охота кылып, арстан таап берет деп ойлоп жүргөм да бугача. Добытчик. А көрсө ошол ургачылары мисалы зебраны кармап, туштан аны баягы өлтүрүп, Жиликтеп. анан арстанды чакырат экен, арстан келип, ал ооз тиет экен, аябай курсагы тоет экен. Анан ал басып кеткенден кийин эле анан ургачылары, бала чакалар баары келип ошону жейт экен. Ага чейин такыр эч ким эсес. Аны жей албайт экен. Өлтүрүп эле берет экен, даярдап турат экен. Анан ал барып кайра тиги ташка барып жатып калат экен. Эс алып. Ошол анан баягы ушунчалык бир башкача континент экен баары бир кыргыздар үчүнчү. Азыр болсо ким барам десе, биз мисалы көрсөтөбүз да, ушундай кылып баргыла, мындай кылып баргыла депчи. Ошол баягы көп мамлекетти көрүп, көп сыртка чыккандын себеби дагы бир эле мамлекетте жүрүп элечи, бир эле кашага мондай аралаша берсеңчи, көзүңө көрүнбөй деле калат экен. Жакшы иш болуп атса деле, жаман иш болуп атса деле баары эле бирдей. Анан баягы сыртка чыгып алып, алыс кетип алып, анан эң эле ачкан баягы жаңылыгың Кыргызстанды көрөсүң. Баягы мигранттар кантип жашайт? Эң эле туруп эле көзүн ачканда эле Кыргызстан жаңылыгынан баштайт да. А биз болсо Кыргызстандын ичинде жүрүп, жашап атып, эчтесен деле көрбөй эле өзүбүздүн эле көр тиричилигибизде жашап калабыз да. Ошон үчүн кезде мени сергитип, эки жака чыгып, анан эле өзүңө бир мындай бир кыйынчылыкты жасап, жол болсо жаңы тил, жаңы адамдар, ошолорду көргөн сайын анан баягы адам да оңолот да. Анан ошол жерден көрүп, анан булар деле ушинтет экен, Кыргызстанга келип муну мындай кылайын, мынтейин, тигинтейин деп бир жакшы ойлор пайда болот экен да.